Биздин балалыгыбызда айылга каттар келер эле. Аскерде, окууда жүргөн ага эжелерибизден. Чоң ата, чоң энелерибизге ал каттарды үн чыгарып окуп берер элек. Сагынычтуу салам кат, сагынганда жетсин бат, сагынганда жетпесе саргайып кетсин ушул кат деп башталып, андагы ала тоонун атыр жуттуу абасынан кере-кере дем алып жашап жаткан атама, апама, бир туугандарыма салам жолдоймун. Саат сайын эмес, секунд сайын келип кетип турчу табигаттын таш боор оору сорколорунан тышкары ойноп көйүп жүрөсүңөрбү деп башталчу алгаттар. Негедир киришүүсү баарыныкы окшош болор эле. Заман зуулдап, кат жазууда жаңы формаларга өтүп, технология өркүндөгөн сайын жоголуп бараткан сыйт. Айылыма кат жазардын алдында мен да ушуларды эстеп, өткөн күндөрдү көз алдыман өткөрдүм. Жаңы жылдын алдында айланасын тоолор курчаган Ноокат районундагы Кызыл Тейит айылыма, андагы ак эмгеги, бешенетер мээнети менен нан таап жүргөн айылдаштарыма кат жолдогум келди. Биздин тамырыбыз да, таржымалыбыз да айылдан башталат. Мени айылым менен жип сыяктуу бириктирип, тартып турган бир нече ыйык касиеттүү баалуулуктар бар экен. Атам, апам, бир туугандарым, балалыктан бирге моюндош өскөн досторум, классташ курбуларым, мектепте таалим тарбия берген устат, ага эжейлерим, айылыбыздын ажайып кооздугу жана өмүр бою айылда күн кечирип, өзүнүн өмүрүн айылсыз элестете албаган ар бири өзүнчө дүйнө, бири-бирине окшобогон аалам болгон айылдаштарым, мен силерди сагындым. Тамекинин арасында чоңойдук. Ал кезде таң 6-да талага кетип, түнкү 2-ге чейин тамекинин түйшүгүн тарттык. Эрте жазда парник салып, тамекинин көчөтүн сээп, өстүрүп, отоп, анан эгип, чаап, сугарып, мээ кайнаткан күндүн ысыгында үзүп, ташып, тизип, илип, кургатып, таңгактап бүткүчө эле мезгил кеч күзгө айланып кетчү. Анда билбептирбиз, азыр эстесем азаптын азабы экен. Айылда 10-га жакын үй бүлөнү гектарчылар деп койчу. Биздин үй бүлөдө гектарлап темеки экчүбүз. Атам бригадир, апам болсо жетөөбүздү төрөп, багып чоңойткон ас келгенсип, талаалап колхоздун да, үйдүн да ишин бирдей карачу. Өзү баш болуп аралашып иштечү. Нан жаткан, кир жууган күндөрү гана талага барбай үйдө калчу. Ошентип эмгек менен алып урушуп чоңойдук. Ак эмгектин дагы кайтарымы жакшы болчу. Бардар, ырыскылуу жашадык. Бирок ошондой күндөрү мага үмүт берген, тамдын башында жыйылган чөптүн арасында жашырын окуй турган, ар жеринде 5-6 китеп жашылган китепканаларым боло турган. Мен издешкенде ошол жерден таап түшүрүшөр эле. Ошол китептер гана мага башка дүйнө бар экендигинен кабар берип, ошол дүйнөгө ээрчитип кетер эле. Мага бүтүндөй өмүрүбүз тамекиде өтүп кетчүдөй сезилчү. Апам менин апама окшогон канчалаган апалар тамекиге ууланып, ооруп, көпчүлүк 65-ке чыкпай өтүп кетишкенин арман катары айткым келди. Апам 10 бала төрөптүр. Анын үчөө ошол тамекинин уусунан болсо керек 1-2 жашка чыкпай учуп кетиптир. Ошондуктан мен аларды билбей калдым. Апам дайыма ушул бир туугандарыңарга арнан Куран окуп жүргүлө деп айтчу. Азыр жетөөбүз, өз алдынча түтүн булатып, учур-бачар болуп, уул кыздуу, алдыбыз небере чөйрөлүү болуп калдык. Төртөөбүз жогорку билимдүү болдук. Чоң агам менен чоң эжем ата-энебизге каралашып, бизди чоңойтобуз деп окуй албай калганына өкүнөмүн. Учурда айылда демирчилер менен мен демирге көтөрүп, жаңы бала бакча салып бүтүп калдык. Бала бакчанын атын Апаке деп коюп, айылдагы апалардын баарынын сүрөттөрүн илдирсемби деп жүрөмүн. Түйшүктүү күндөрдү көрүп, эми гана уул кыздарынын колунан урмат көрөөрдө, о дүйнөгө узап кеткен бейиши болгур апаларыбызга таазим болсун деген ниетте. Азыр мен таң эртешке келип, кээде түнкү саат 10-11-ге чейин иштегенимди көрүп, катуу иштейсиң, чарчабадыңбы дешет. Мен ошол иштердин баарын кошкондо тамекиде иштеген 1 сааттын азабына тең келбес эле деп ойлоп кетем. Апамдын тандырга жаткан нандарын азырга чейин келиндери, кыздары аңызга айландырып айтып жүрүшөт. А мен болсо апамдын ал нандарынын даамын таңдайымда өзүм менен сактап жүрөм. Биз анда 6-7 жаштагы курагыбыз жакында кыямат кайын болот деген каңшаар кеп тарап, дүйнө бүтө тургандыгын, жашоо токтоп, аалам астын үстүн түшүп, кыямат күн келе тургандыгын улуу кичүү эл чогулуп калган жерлерде айтылып,
калар эле. Мен досум Асатилла, классташ кызыбыз Тургунай үчөөбүз кой кайтарып жүрүп, кантип биз кыяматтан аман калабыз деп саартан кечке ойлонобуз. Бир күнү мен жол таптым. Кыямат башталып, асман жерге көмкөрүлүп келе жатканда, биз Ашим чоң атамдын 6-7 адамдын кулачы жетпеген байтерегине чыгып кетебиз да аман калабыз деп айтсам, аларга бул оюм жагып, көңүлүбүз тынч болуп, кургуйдан чыгаар жол издеген күндөрүбүздү эстейм. Балалыктын кыял кеч, таза, аруу асманына кетким келет. Мектепте окуткан биринчи мугалимибиз Мамат Кадыр агайды Чыңгыз Айтматовдун дүйшөнүндө элестетем. Андан кийин бизди окуткан Асан агай, Апсатар агай, Төлөн агай, Осмон агай, Жүнүс агай, Айзада эжеке, Райым эжекелер биздин айылдын академиктериндей сезилчү. Биз аларга карап түздөнүп, ошолордой таза кийинип, билимдүү мугалим болгубуз келчү. 8 класста окуп жатканыбызда Кадырова Райым эжеке Бишкектеги кыз келиндер педагогикалык институтун жаңыдан бүтүп келип, бизге класс жетекчи болуп калды. Азыр ойлосом ошондо Райым эжекебиз 22 жаштардагы жаш мугалим экен да. Эжекебиз бизге келип эле аралашып кетти. Биз да аны менен журулушуп кеттик. Биз менен сабакта, пакта теримде, конкурс фестивалдарда, спорттук оюндарда, экскурсияларда эжекебиз бирге болду. Ал биздин баарыбызды жакшы көрүп, биздин класстын балдары баарыбыз да эжекебизди сүйүп калдык. Эч кимибиз эжекебизди таарынтып алууну каалабайт элек. Бизге чын дилинен күйөрман болгондуктан кароо сынактарда классыбызды туура эмес баалап коюшса, эжекебиз кадимгидей ыйлап жиберчү. 10 класста окуп жүргөнүбүздө эжекебиз турмушка чыгып кеткенде, эжекебизди колубуздан алдырып жибергендей болуп, негедир эжекебизди кызганып, мектепке баргыбыз келбей жүрдү. Ошол күндөр биздин келечек тагдырыбызды аныктап койгон экен. Себеби эжекебизге таасирленип көпчүлүгүбүз мугалимдик кесипти тандадык. Классташтарыбыздан күмүш медал тагынган Элмира биолог, Жумагүл физик болса, мен филолог, Мырзабек математик, Аширали химик болуп, баарыбыз мугалим болуп кеттик. Азыр биздин мектепте классташыбыз Аширали директор болуп иштеп жатат. Классташ балдарыбыз кыздарга ашыктык кат жазып бер деп суранып жүрүшүп, аларга сезим козгогон каттарды, ырларды жазып жүрүп, чыгармачылыкка болуп кеттим. Сүйүү эмне экенин билбей туруп, көрсө сүйүү жөнүндө жазып жүрүп турмун. 6 класстан баштап райондук, республикалык, пионердик гезитке макалаларым, эсселерим чыга баштады. Ал күндөрү менден өткөн бактылуу адам жок эле. 4 класста окуп калганыбызда классташ балдар Мамат Али, Кошмамат, Аширали, Айтмамат болуп Касымалы Жөнтөштүн 2 томду Каныбек романын колдон колго өткөрүп, таасирленип окуп, адабият дүйнөсүнө кирип кеттик. 5 класста окуп жүргөндө эле Джек Лондондун Мартиниден, Майнриттин Башы жок Чавандес, Калашниковдун Каар заман романдарын окуп, дүйнөлүк адабияттын ажайып ааламына аралашып, талашып, тартышаар элек. 1980-жылы Каныбек Осмоналиев, Сатымкул Жуманазаровдор Олимпиада чемпиондору болуп келгенде, ага шыктанып, биз да чемпион болобуз деп, штанга жасап, таш көтөрүп, Сатымкул Жуманазаров өтүкчөн чуркаган экен деп, биз да таң эрте өтүкчөн чуркап спортко аралаштык. 10 класста окуп жүргөн мезгилде өзүбүздү кадыресе бойго жеткендей сезип, айылдын башынан аягына чейин түнкүсүн магнитофон көтөрүп, тараны моюн касып, жакшы көргөн кыздарыбыздын эшигине жакындап барып, ырдап-ырдап келе берчүбүз. Ал эми кыштын күнү айдын жарыгында чана тепкен балдар кыздар көчөгө толуп кетишчү. Түн бир окумга чейин чаналарга чиркешип, 20-30 чана менен паровоздой жогорудан ылдый көздөй кетчелек. Ошондо балдар чанага жатып, кыздарды учкаштырып, балдар кийинки чананы буту менен улаштырып, зуулдаган бойдон каткырык күлгүгө айланып, айыл жаңырып жатып калчу. Газета журналдары убагында келип, радио түйүндө жаңылыктар айтылып, китепканалар иштеп, клубтарда спектакль, концерттер коюлуп, айылыбыз өзүнчө эле шаңга батып жашачу. Айылыбыздын үстүнөн жайын кышын Чилисай дарыясы күргүчтөнүп агып, түнү менен анын шоокуму ар бир үйгө угулуп турчу. Азыр Агарт, Кезарттан башталган Чилисай дарыясы какшып турат. Анткени анын агымын Сахабадан эле Найман суу сактагычына буруп салышкан. Азыркы балдар Чилисай дарыясынын шоокумун укпай калганына өкүнөмүн. Айылды сагынамын. Кээде түшүмө кирет. Апамдын көзү тирүүсүндө айылга тез-тез каттачумун. Апамдын мээримин сагынып, берерге чайын таппай, жап-жаңы төшөнчүсүн кабаттап салдырып, менин келгениме маңдайы жарылып сүйүнүп, айланып үйрүлгөн апамды эстейм. Анын элесин издейм. Андай мээримди, касиетти мамилени, жылуулукту
эч кимден таба албадым. Апамдын арбагына багыштап Куран окуп, бейишин тилеп, сабыр канат кылып жашап жүрөмүн. Азыр айылда атам жашайт. Биздин терекибиз да, дөөлөтүбүз да атам. 90-дун ашын ичип, уул кыздарынын сыйырматын көрүп, небере чебери күтүп, алардын бетинен сүйүп, бактап, шактап, баг доолөткө тунуп жашап жатат атабыз. Кудайдан атабыздын өмүрүн тилейбиз. 5 мал намазын үзбөй окуп, эл журтубузга арнап бата кылып, айылдын жакшылык, жамандыгында башында турган аталарыбыз бар болсун. Узак жашасын деп тилек кыламын. Биздин балалыгыбызда узун көчөдөн турган чакан айылыбызга азыр жаштар үй бүлө күтүп, үй салышып, көптөгөн айылдар кошулуп, айылыбыздын учу зарып, керегеси кеңейип баратат. Ар бир үйдө жаш балдардын үнү, күлкүсү шаңы угулат. Кээде художниктерди, киночуларды, фотографтарды алып барып, ар бир айылдашымдын сүрөтүн тарттырып, сөзүн жаздырып, айылыбыздын керемет картинасын тасмага түшүрткүм келет. Таң эрте күндүн нуру алтын бешик менен алтын казык тоолорунан көрүнүп, айылыбызда дагы бир таң атат. Күн бою өз тиричилиги менен алектенип, айылдаштарым күн кузгун ташка батып баратканда бир күндү uzatышат. Агарып таңдын атканын, кызарып күндүн батканын көрүп, айылыбыз өзүнүн ритминде, өз философиясы менен жашоо кечирип келип жатат. Бир өмүргө керектүү руханий азыктардын көрөңгөсүн, үйрөнүн мен айылымдан таптым. Жаңы жылда айылыбыздын ар бир үйүндө жакшылыктар болсун. Наристелер төрөлсүн, бешик тойлор, жентек тойлор, тушоо кесүү тойлору, сүннөт тойлор, үйлөнүү тойлору боло берсин. Ошол жакшылыктардын төрүндө айылыбыздын аксакалдары, аталарыбыз, апаларыбыз балпайып отурушуп, батасын берип бар болушсун.